Амансызбы көрүүчү? Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борбору шаардагы базарларда, супермаркеттерде сатылып жаткан негизги азык-түлүктөрдүн баалары боюнча маалыматты сунуштайт. Кумшекердин 1 килограммы супермаркеттерде 85 сомдон сатылса, Борбордук базарда 95 сом. Ал эми ошол эле кумшекер муниципалдык базарда 75 сомдон сатылууда. Өзгөн күрүштүн 1 килограммы супермаркеттерде 149 сомдон сатылса, Борбордук базарда 140 сом. Ал эми муниципалдык базардан 100 сомдон сатып алсаңыз болот. Шаардагы супермаркеттерде өсүмдүк майынын 5 литри 891 сомго чейин болсо, Борбордук базарда 600 сом. Ал эми мэриянын муниципалдык базарында 525 сомдон сатылууда. Союздин 1 килограммы супермаркеттерде 40 сомдон сатылса, Борбордук базарда да 40 сом. Ал эми муниципалдык базарда 30 сомдон сатып алсаңыз болот. Пияздын 1 килограммы шаардагы супермаркеттерде 66 сом болсо, Борбордук базарда 60 сом. Ал эми муниципалдык базарда 45 сомдон сатылып жатат. Картошканын 1 килограммы супермаркеттерде 43 сомдон болсо, Борбордук базарда 40 сом. Ал эми муниципалдык базардан 33 сомдон сатып алсаңыз болот. Уятинин 1 килограммы шаардагы супермаркеттерде 550 сомдон сатылса, Борбордук базарда 520 сом. Ал эми муниципалдык базарда уятинин 1 килограммы 450 сомдон сатылууда. Эгер сиз Борбордук базардан жогоруда биз тизмектеген азык-түлүктөрдүн ар биринен 5 килограмм жана 5 литрден сатып алсаңыз, 5075 сом акча сарптайсыз. Ал эми ушул эле азык-түлүктөрдү муниципалдык базардан сатып алсаңыз, 4190 сом болот. Ошондо сиз муниципалдык базардан соода кылсаңыз, 885 сом үнөмдөгөн болосуз. Капчыгыңызды үнөмдөө үчүн сиздерге жаңы муниципалдык базардан соода кылууну сунуштайбыз.